Футбол дегенде ичкен ашын жерге койгон кыздар. Машыгуулары үчүн Кант шаарынын футбол талаасына жөнөп жатышат. 19 жашка чейинки жаш өспүрүм кыздар курама командасы Азия чемпионатынын тандоо туруна кызуу даярданышууда. 20 октябрь Бириккен Араб Эмираттарынын курама командасы менен биздин кыздардын беттеши. 24 октябрда Гуам өлкөсүнүн курамасы менен, 26 Мальдива курамасы менен, ал эми 28 октябрь күнү Өзбекстан курама командасы менен биздин кыргыз футболчу кыздарынын оюнун көрө аласыздар. Первый день всегда тяжелый, организационный. Менин кыздарым жеңиш үчүн соңуна чейин күрөшүүгө даяр. Ар бир кызымдын өзүнүн мүнөзү, өзүнүн таланты бар. 4 команда менен оюн өткөрүшөт. Буюрса Азия чемпионатында балдар курама командасында эле кыздар командасындагы кыргыз эли көрө алат деп үмүт кылып жатам. Бүгүн машыгуунун биринчи күнү. Региондордон келген кыздар да бар. Бүгүн бир аз кыйын, ал эми эртең машыгуубуз мындан да күчтүү өтөт. В Кыргызстане будет играть за Ю-19. Аймактардагы курама командалардан келген футболчу кыздар да бар. Алдыдагы оюндар үчүн бүгүн эле жолдон келип, бүгүн эле машыгууга чыккан Адинай Каракол районунан келген. Биздин дагы даярдыгыбыз жакшы болуп атат. Ошондон утканга аракетибиз бар, мындай шансыбыз бар да. Күчтүү командалар да бар. Биз да күчтүүбүз. Аракет кылып атабыз. Күнүгө машыгып атабыз, аракет кылып атабыз. Кыздар футболун колдоо жогорку деңгээлде эмес, бирок бул спортчу кыздар футболго деген чоң сүйүү менен жана кызыгуу менен гана өлкөнүн атынан ойноп жатышат. Ал эми мамлекет тарабынан материалдык жактан колдоо жокко эсе деп айтууга болот. Кыргызстандын футбол федерациясынын 19 жашка чейинки жаш өспүрүм кыздар курама командасынын азыр даярдыгын биз көрүүдөбүз. Булар 2019 жылда өтүүчү Азия чемпионатынын тандоо туруна даярданышууда азыркы учурда. Алдыда 4 мамлекеттен келген командалар менен ойношот. Буюрса Азия чемпионатына өтөбүз, утабыз деген ишеничтери чоң. Сабина Коргоочу 16 жашта, бирок өзүнөн бир топ улуу кыздар менен бир командада ойнойт. Анткени тажрыйбасы алардан кем калбайт. Футбол талаасына бир күн келбей калсам, ооруп калам дейт ал. Бир күн барбай эле койсом уже жаман болуп, ооруп калсам ыйлап, бүтүн футболго баргым келатат деп канча жолу болгон. Футбол сабакка барбай футболго барып, мамдар мектепке бар, футболуңду кой, ал эчтеке бербейт. Жок, барбайм деп өкүрүшүп. Ал эми Дилнура башынан эле дарбазачы болууну каалаган. Анткени команданы жеңилүүдөн сактаган дал ушул дарбазачылар болушат. Дарбазага турган мага өзү жакчы. Футболго келгенде өзүм дарбазага тургам. Бирок ал бул иш аябай кыйын. Жыгылып, травма алып, тренировкаларда кыйналып. Бирок футбол өзү негизи оюн оңой эмес да. Футболду жашоосунун бир бөлүгү катары көргөн кыздарга элдин чоң колдоосу керек. Анткени алар мамлекетибиздин атын чыгарууга кем эмес салым кошуп жатышат деп айтууга болот. Акмарал Аипова, Алтынбек Кубанычбеков, Чоро Казымкулов, Таң Маанай программасы.